Азыркы бул алып келген мыйзамыңыздар бүгүнкү күндүн талабына эң керектүү мыйзам деп эсептейм. Мына ошол эле убакта мына азыр имамдарга айлык бериш боюнча дагы маселе каралып атат деп айтып кеттиңиз да. Ошол боюнча мындай кененирээк айтып кетсеңиз, имамдардын айлыгы боюнча бүгүнкү күндө берилеби же берилбейби? Бактыбек Асамдинович, бул маселе боюнча мен кыска эле айтып кетейин, но бүгүнкү мыйзам долбооруна кирбегендиги үчүн негизинен азыркы күндө мамлекет башчыбыз Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен 235 айыл өкмөт имамына 8 миңден стипендия, айлык эмес, стипендия катары бөлүнүп уже каралган да маселечи, уже ишке кирди. Анан калган ошол бизде, например, 3626 мечит болсо, алардын стипендия же болбосо айлык маселеси менен камсыз кылуу ошол эле учурда биздин салттуу православ чиркөөсүнүн эмелеринин өкүлдөрүнүн дагы ошол маселе менен айлык менен камсыз кылуу маселеси кийинки жылдын күн тартибинде турат бизде. Бул мен сизге кененирээк жазылуу маалымат берем. Рахмат. Себеби мен айтайын дегеним, мына бүгүнкү күндө Кыргыз мамлекетинде 90% мына мусулмандар да. Мечиттерде мына кандай маселе болсо бүгүнкү күндө мечиттерде көтөрүлүп атат. Ошол жерде биздин имамдарыбыз төрөлсө азан айтып атат, үйлөнсө никесин окуп атат, каза болсо жаназасын окуп атат да. Анан ушул жерде көпчүлүк маселелерде мына биздин имамдарыбыз жардам менен чечилип атат айыл жериндечи. Ошон үчүн мен ойлойм, ушул имамдардын айлык дебизби же стипендия буга чейин алып келген ушул маселени сөзсүз түрдө чечип беришибиз керек да. Андан сырткары дагы бир тактоо иретинде эле да, мектептерге араб тилин киргизсе кандай деп ойлойсуз? Себеби мына орус тилин окуп атышат, англис тилин окуп атышат. Мына университеттерге барсаңыз, корейс тилин, кытай тилдерин окуп атышат. Динден сырткары эле араб тилин киргизсек кандай деп ойлойсуз? Биринчи маселеңиз боюнча обязательно биз эске алабыз, айлык маселеси боюнча. Экинчи араб тили боюнча эч кандай чектөө жок. Ал Минобраз, Билим министрлиги биз менен белгиленген тартипте макулдашуудан өткөндөн кийин, то есть экспертизадан өткөндөн кийин ал предметтерди киргизүүгө укуктуу. Мыйзам долбоорунда ал камтылып кетти. Рахмат. Себеби ушул араб тилин сөзсүз түрдө мектептерге киргизиш керек да. Азыр эми араб өлкөлөрүнө барып окуп атышат, биздин мигранттарыбыз иштеп атышат, араб тилинде эле динден сырткары эле мектептерге киргизип койсо жакшы болот эле да. Мен сунуш берет элем. Ушуну да бир карап көрсөңүздөр.